Бүгүн Бишкек шаарында Советский Щербаков көчөлөрүнүн кесилишинде жүргүнчүлөрдү ташыган 2 маршруттук унаа кагышып, жол кырсыгына учураган. Бул кырсыктан канча адам жабыркады? Биздин репортаждан көрө аласыздар. Бул жол кырсыгына байланыштуу биз 4-шаардык ооруканага барып, жабырлануучулардын абалын сурап, окуя жөнүндө өз оозунан уктук. Бактыга жараша, оор абалдагы жабырлануучулар жок экендигин кошумчалашты. Саламатсызбы эже? Азыр эле түшкө жакын кырсык болду, ошол боюнча айта кетсеңиз, сиз кайсыл жакка бараттыңыз эле? Канчанчы маршруткада болчуңуз? 93 менен Дордойго баратканбыз эжем экөөбүзчү. Ушул резко токтоп ошо эметте, бирок эме шопур бала аябай эле жай келатканда жакшы. Да Кудай сактады да. Эме ошо кичине бутум эме болуптур. Кичине эти а так нормально эле, жакшы. Канча күн турат экенсиз? Азыр деле кетсем болот, просто эми баягы под наблюдением. А так нормально. Жакшы, Кудайга шүгүр. Ничего такого серьезного нет. Дордойго баратканбыз сиңдим экөөбүз маршруткадан. Анан эле маңдайыбыздан келип сүзүп калды тиги маршрутка. Биздики жай эле бараткан маршрутка. Ошон үчүн аман калдык го, же болбосо баарыбыз өлүп калмакпыз. Тиги шофер астынан келип сүзүп салбадыбы? Ошолейм. Жакшы эле, жакшы. Номеринде билбей калдым. Ылдый бараткан, Дордойго бараткан маршрутка болчу. Сиңдим жанымда ал дагысы. Экөөбүз баратканбыз да. Тиги сүзүп салды. Жок, баарын тартты эрингенге, жакшы эле экен. Просто давлением көтөрүлүп кетти, тиги кызга коркуп кеттим окшойт. 160 болуп кетиптир. Ошол бар, бирок эрингенге тартып эмесе, эч кандай эме жок экен, жакшы шүгүр. Ну, сейчас даму перевязали. А перевязка как-то все зашло, да? Еще Андан соң тез жардам кызматынын бөлүм башчысынан жабырлануучулардын абалын сурадык. Бизге 2 маршрутка кагылды, кагышып кетти деп Щербако Советскийден скорыйлар келип кетти, 8-9 скорый алып келди. Жарат алгандардычы. Ошолордун ичинен 17 киши кайрылган. 17 кишинин ичинен 7 бизде стационардык дарыланууга жатты. Анын ичинен амбулатордук дарылоого 10-ун карадык. Бирок үчөөсү дагы азыр өзүнүн текшерүү жолун жолсо компьютердик томографияда турат. Ошого байланыштуу биз азыр аны деп биле эмете албай атабыз да. Азыр бардыгын бул жерде врачтардын бардыгы келип, бардыгына жардам берип, бардык өзүбүздүн медицина жардамын көрсөттүк. Азыркы убакта дагы да болсо биз ошого жардам берип жатабыз. Бирок толугу бүтө элек азыр. Толук бүтө элек. Бул жактан 2 маршрутка деп кагылды дейт, бирок кайсы маршрутка эмне дегенди бул жерден сураганга дагы үлгөрө элекпиз. Ошого байланыштуу мен аны айтканга азыр жообум жок. Бул окуяга байланыштуу биз жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат катчысы менен байланышып төмөндөгүдөй жооп алдык. Бүгүн болжол менен саат 12:30 чамасында Элебесов көчөсү менен Щербаков көчөлөрүнүн кесилишинде 3 автоунаанын катышуусунда жол транспорт кырсыгы катталган. Экөөсү коомдук транспорт болгон. Маршруттук унаалар 193 жана 130 маршруттук унаалар жүргүнчүлөр ташыган. Жана Toyota Ipsum үлгүсүндөгү жеңил автоунаанын катышуусунда жол транспорт кырсыгы катталган. Алдын ала маалыматтар боюнча азыркы учурда 3 киши жабыркагандыгы айтылып атат. Дагы бир маалымат такталат. Азыркы учурда кайгуу кызматкерлери тарабынан 3 автоунаа тең убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулду. Жабыркаган жарандар тез жардам унаасы менен ооруканаларга жеткирилди. Азыркы учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып,
жол транспорт кырсыктары келип чыгуу себептери такталып атат.